чыгып аткан. Ошондуктан эми өзүнүн мекендешине каршы чыкканда өз өлкөң желегин алып чыгуу бул бир аз аша чапкандык болушу ыктымал. Себеби сенин атаандашың да кыргызстандык. Ошондуктан эми биз биринчи ирет Кыргызстандын желегин желбиретип атканын көрдүк. Айбек Нарымбек уулунун Хожакбар Хамидов ал өзбекстандык болчу. Азыр болсо кийинки жұп, бүгүнкү күнгө каралган 7-чи жұп, бул болсо демек эки мушкертең Кыргызстандан көк бурчтан чыкканы Асан Булат уулу, ал эми Чомотай Туратбеков ал кызыл бурчтан чыкты. Охо, бири-биринен такыр артка тартчудай эмес, чекелери тийишип, ушул жерден бири-бирин сүрүп кеткенге дагы дээрлик жетишкендей болду. Убакыт кетти. Асан Булат уулу. Бул Асан Булат уулу мына көк мээлей менен, же болбосо мээлейи кызыл, бирок көк байламта байланып турат. Ошондой эле анын чолок шымынан да байкасак болот. Охо, азыр болсо айланып туруп, айланма соккуну бир ишке ашырып көрдү, бирок аягына чейин соккуну узаткан жок. Ошол эле учурда мына кызыл бурчтан чыккан бул чолок шымында кызыл өңдөрү бар, ал Чомотай Туратбеков Спартак спорт клубунда машыгып келет. Азыр активдүүлүк болсо мына ушул Чомотай Туратбековто болуп жатат. Ал атаандашты жерге жыкты. Асан Булат уулу болсо ал Дордой Алгыр спорт клубунда машыгат. Актилек Жумабек уулу, ошондой эле Асан Касымовдун шакирти Актилек Жумабек уулу көптөгөн беттештерди өткөрүп, жада калса Веф Глобалда дагы ийгилик жараткан мушкерлердин бири. Кулатуу боюнча Асан Булат уулу Кыргыз Республикасынын чемпиону, Азиянын чемпиону, спорттун чебери өзү болгону 20 жашта. Ушул Асан Булат уулу азыр байкасаңыздар, ал далысы менен жерде жатат. Өзү 20 жашта экенине карабастан бир топ сапаттуу таймаштарды өткөрүүдө деп айтсак болот. Ошол эле учурда анын атаандашы Чомотай Туратбеков ал 21-де, экөөнүн ортосу бир эле жаш айырма. Бойлорунун узундугунда бир 2 сантиметр айырма бар. Асан Булат уулу 173 болсо, Чомотай ал 1,75 сантиметр. 2 сантиметр гана айырма бар. Азыр булардын салмагы 66 экенин эсиңиздерге салайын. Жана өтө таасирдүү соккуларды ишке ашырганга аракет кылып атат. Канчалык деңгээлде иш жүзүнө ашат болду экен. Чомотай Туратбеков өтө активдүү болуп атат. Мына атаандашты артына өтүп туруп жерге жыкты. Жана Чомотай Туратбеков бул жерден кайрадан мына бет талаштыра соккулар. Ылдый жагынан карасаңыздар, колтуктун ичинен келип туруп бет талаштыра соккуларды дагы ишке ашырып атат. Кара куш мээге сокконго болбойт. Калыс албетте кара куш менен тосуп турат. Мына кол менен эскертүү берди. Мына буга чейинки беттеште көрдүк. Кайра жерге жатып ала берди эле. Жыйынтыгында ага жеңилүү тапшырып койду. Мына ортодо калыста өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр болсо муун тыкмасы, колун кошо тартып кете алат болду экен. Бүттү. Азамат мына ушундай бир ушунчалык дымагын көрсөтүп, активдүүлүгүнүн үстөмдүгүн көрсөтүп атып, аягында Чомотай Туратбеков мына жеңишти камсыз кылды. Чыныгы агрессивдүү таймашты сунуштады. Көрмандарга дагы бир кызыктуу беттешти демек өткөрүп берди деп айтсак болот. Бирок ошол заматына чуркап кетпестен биринчи кезекте ал атаандашына келип анын ал-акыбалын сурады. Чомотай Туратбековду татыктуу жеңиши менен куттуктайбыз.